Каякта эле жүрөсүз, коноктор келейин деп калды, тантырап жүрөсүз да бир жер. Каякта жүрөсүз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Урматтуу Кикимби, бизге жардам бергиле. Ошо кара дуба деп калбадың, сен өзүң ишенесиңби? Ооба, ишенем албетте, бирок Кудай сактасын деле жүрөбүз. Айнегине кыйкырам. Мира, Сакиш депчи. Ой, могу да Мирай келиптир деп калышат энеси. Алда койгон пландар кандай, Мирай? Айтатсаң. Алдыңкы пландарды айткан жаман көрөм. Кешип калгандай эле. План мындай Ишке ашып калган. ишке ашып калганда буюрса айтып берем. Жанында жүргөн Айназик деген ырчыбыз бар. Онда кыз жейтсиңерби жеге? Айтпайбы. Хижапчан жашынакай суу. Комузчем баштан бүтүрүп коюп. Каякта эле жүрөсүз, коноктор келейин деп калды, тантырап жүрөсүз да бир жер. Каякта жүрөсүз? Мейлі, короче. Жетет, нан-пан, сок, сахар, махар. Алып келейин бе? Алып келиңиз да, бегом. Жетпейт? Марш. Сине оштон барып келмек келесиз. Алып келейин бе? Давайте, бегом. Нан, Нан, сахар. Мен силер менен Ой, интервью саламатсыз, алып келдим. Жакшы, рахмат. Атайын Бишкек шаарынан келдим. Үйгө кирели? Мурат, чоңойм. Сокол мена деген ушул бе? Ооба, ушул айтып атам го. Бол. Алып келейин. Давайте, бегом. Болду. Той. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары. Азыр биз Таластын жаңы чыгып келаткан блогерлердин үйүнө конокко келип калдык. Мирай жана Медерай. Кандайсыңар? Кандай жүрөсүңөр? Жакшы. Биз Мирайдын үйүнө келатканда экөөңөр эмне болуп кеттиңер? Таластар ич чара эле таарыныш өрөт окшойсуңар. Конок келетсе каякта жүрүү билбейм. Жиним келип кетти. Бираз бизнестер менен жүрүп калдым. Тон немелери менен. Бизде немелер көп, жумуш көп дегендей чын. Кош келипсиздер. Рахмат. Медерди эске сала кетсек, буга чейин дагы маек алганбыз да сенден. Азыр Мирай жөнүндө сурайлы. Мирай, өзүң тууралуу айтып өтсөң. Менин атым Мирай. Мен 15 жаштамын. Таластын өзүнөн болом. Номер 2 орто мектебинин 9-классынын окуучусу болом. Блогуңду качан тартып баштадың? Блогду мен 2 жыл мурун тартылгам. Эң биринчи Жезе деп кыйкырганынан. Анан бирок ушул менен блогерствону кармалбай калгам. Ушу мен кайда забросила. Анан кайда Жакшылык байкени көргөндө кайда башталып кетти. Жакшылык байкең түрткү болуп турат сага? Ооба, Жакшылык байке мени баштады, кайда элге экинчи жолу белгилүү болду. Анан Медер байке менен деп. Анан Медер байке менен тартылып калдым. Азыр вайындарды тартып жүрөсүң да чогуу. Айтсаң, ошол Жезе деп сен кыйкыргандачы видеодо. Атайын тартылды беле же мындай кокустан эле кыйкырып ошол кадрга түшүп калганбы? Случайно эле видео болуп калган. Биз эс алганы барганбыз Бишкекте пикникке. Жездем тигил жакта отурганда биз чакыра албай отуруп кыйкыргам. Анан ошондо уккан. Бирок капчем бизди видео тартып жатканын билбептирик. Мындай эле жашынакай видео тартайын деп ойлоп аткан окшойт. Анан биз деле кыйкырганыбызды тартып жатканын билбептир. Случайно видео. Мындай жөн жашоодо деле жезделериңе тамашалап ошону кыйкырып чакырасыңбы? Жок. Андай деле эмесмин. Мындай сый урматта жезде кандайсыз деле коебуз. Андай керсейип жүргөн жок. Андай жок, Сый урмат. Медер, айтсаң, Мирай менен кантип таанышып калдыңар? Мирайды мен 2023-жылы жайында жана Жезде деген видеону ошону көргөм. Анан көрүп жүрүп Жакшылык байкемен тартып калган бул. Анан кийин 1 жыл өткөндөн Жакшылык байкемен тартып жата булчу. Мен ага чейин аккаунт таппай аткам. Жакшылык байкемен тарткандан кийин мага идея келип кетти да, ушундай видео тартсак кандай болот экен деп. Мен билем ал Жакшылык байке байында тартпайт да. Тартып көрөйүн деп жаздым буга. Жазсам бул болсо шириле макул, мен деле айтайын деп жүргөм дейт. Алдабаңызчы. Мага айттым мен, тарталы дедим. Бул хорошо деди. Бир күн келип анан дагы тарантты мен ошондочу. Келбесем келбейт, байлы болдум ба. Өз байлы болбойт. Мен деле тартып эле болду деп макул болуп кеткенден кийин Медер байке жарым саат убактым бар, келип тарта калалы деди. Хорошо деп келдим, тарттым, пат-пат тартып да. Бул өзү да мындай импровизация. Ошондой экен. Ошондой экен да. Өзү айтчу. Анан тартып, идеяны айтып буга тарттык. Барып киргиздим, завтра киргиздик. Эртең менен карасак эле 1 миллиондон ашып кеткен эле. Ошондон кийин
чачты кылып кийгизип анан элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп десем болот. Жезден болуп калды ушул күндөн бери. А экөөңөр мындай жашоодо жездеп алыпсыңарбы же кандай? Жок. Каныбызды калып менкин алып корсокто бирибиздин каныбыз бирибизге келбейт да. Анан баары эле ойлойт жездес ичин эле жездеске бирок экөөбүз мындай эле ага карындашпыз болгону ушул социалдык Партнерубуз. жезде балыс болуп жүрөбүз. Мирай, Медер Байкең айтып өтпөдү жаңы эле волейбол ойнойт өзү депчи. Өзүңүн кызыкчылыктарың тууралуу айтып берсең. Мен өзүм айткандай эле волейбол менен машыкам. Машыкканыма 2 жыл болуп калды. Мындай областнойлорго чыга элекпиз. Мындай школьный лига эле ойноп жүрөбүз. Ошо волейболдон башка спорт менен машыкпайм эле. Эми вайнердик блогерлик жашабаганда экен, жаңы эле апаң менен сүйлөшүп калганда айтпадыбы, мен колдоп атам. Кызым блогерлик жолуна атасы бир аз каршы болуп атат депчи. Папам бир аз каршы, ушундай тынч эле жүргөн жакшы, особенно кыз кишиге деп каршы болуп жатат азыр дагы эле. Азыр эле бир аз көнүп баштап атат. Тынч эле жүрчү, көз тиет, кара дуа окулуп калат деп эле ушундай да папам. Анан папам бир аз против, бирок мамам полная поддержка берет. Сен жөнүндө ойлонбой эле кой, папаңды көндүрөбүз. Сен эле сага жакшы эле болду, мен сага поддержка эле берип турам деп эле мамам аябай поддержка кылат. Ошо кара дуа деп калбадың, сен өзүң ишенесиңби? Ооба, ишенем албетте, бирок Кудай сактасын деп эле жүрөбүз. Экөөңөргө биргеликте сурай берейин. Негизи вайндарды чогуу тартып баштагандан кийин реклама түшүп баштады, ал жактан түшкөн акчаны кантип бөлүп аласыңар? Же Медер Байкең сенин менеджериң катары акчанын көбүрөөк процентин алабы? Жок, негизи мен андай деле көп деле акчага деле кызыкпайбыз биз. Ортобузда акчага эч кандай роль ойнобойт экөөбүздө тең. Главный көңүл. Мен реклама кандай алсам, мен буга ошондой бөлүп берем. Мисалы канча алсам, тең жартын буга берем. Бирок экөөбүз тарткан эң биринчи видео Азамат Исмаиловдун күрөш деген фильмден чыккан, ошол реклама кылганбыз. Андан кийин дагы көп реклама кылдык. Бирок ошол 50/50. Азамат Исмаиловдун күрөштү тасмасы жакшы эле рейтинг жаратты да. Анан канча реклама акча алдыңар? Анын секрет болсун. Бирок биз деген мындай да, ошол тармакта жүрөбүз, Азамат Байке дагы баардык ошол тармакта жүрөбүз, бири-бирибизге деген мындай аласа берес деген болбош керек. Мына жаңы таанышкан мен буга мороженое алып берип коеюн дедим да. Мороженелардын баасы канча болду? Мороженое баасы 3000 болду. Кымбат эле болду. Ошо 3000 берди. Мен көп деле эметкен жокмун. Эң биринчи акча табылган ушу Медер Байке менен таптым. Ушу биринчи рекламам 1,5 сом болду, бөлүшө алдык. Ошо Медер Байкенин түрттү да, ушу 1,5 сомго эң биринчи акчам ушу Медер Байке менен. 15 жашыңда блогдон акча таап баштасаң, үйүңдөгүлөр сүйүнсө керек. Сүйүнүшөт, молодец дешет, кубанышат, конечно, Айган Шапчем деген бар. Айган Шапчем в основном Бишкекке барганда, апчем сушиларды жакшы көрөт да. Бартерге деп суши заказ кылып берчи деп берет. Анан эң көп кубанган ушу Айган Шапчем болуш керек. Бартерге суши деп турат постоянно. Аталас ичинде бартерге тамак аш алып чыгып каласың? Ооба, албетте. Постоянно эле, жума сайын эле. Тартып берейинсиздер, мага бериңиздер деп эле. Үй бүлөсүн баарысы эле жакшы көрөбүз, ушу бартерге эле почти иштеп калдым. Үй бүлөңүз суши менен багытып турабыз. Ооба. Сон блогуң башталгандан кийин сенин видеолоруң мектептеги окуучулардын же болбосо мугалимдердин сага болгон мамилесине таасирин тийгизби? Бир аз тийишип койшот, эми жезден каякта, жезде депчи тийишет. Анан бир историядагы эжем бар, Нургүл Кубатбековна, ошо эжем аябай тийишет. Сен жанагы кыз турбайсыңбы деп тийет. Мен сени мурунда көргөндө сенсиңби, сен эмеспи элең деп ойлочумун. Сен турбайсыңбы деп элечи. Сен точно киного тартыласың деп мен шыпылдаган эже да ал да. Сен тартыласың деп эле тийишип сүйлөйт ал дагы эже. Ошо эжелер, ушу Нургүл Кубатбековна эле тийишет. Башкаларындай көңүл деле бурбайт окшойт. Өзүң салган эртең коюп жүрбөсүң. Жок, ушуну мактасам наган пеш коюп коюш керек. Эфирге сиздин атыңызды айттым деппи? Ушинтип көрсөтпөсөм атайын. Азыр жезде балыс катары бир көрүнүш тартып бербейсиңер биздин көрүүчүлөргө? Мейли. Жезде, сон жаңылык бар айтайынбы сизге? Байыңыз келеби? Бир айда миллионер болуңуз келеби? Бир айда? Эрте менен эрте туруп, мен миллионер болом. Мен миллионер болом. Болбойт ал, болмок бирөө. Болот дейм, жезде ат чучайбы?
Жок болбойт, мен ага ишенбейм. Мен сизди эмне алдап жүрчүмүн беле? Же карызга батырып жүрчүмүн беле? Же жаман жолго түрттүм беле? Вот именно түрткөн эмесмин. Ушул үчүн мага ишенип коңуз. Ушул үчүн эртең менен эрте туруп, мына кайталасыз. Мен миллионер болом. Мен миллионер болом. 3 жолу айтпайсызбы? Мен миллионер болом. Мен миллионермин. Мен миллионермин десеңиз, болду. Ушундай болот. Азыр мага 2000 сом которуп туруңуз. Монета алыш керек да. Жок, болбойт. Болот дейм, ачыкча. Бериңизчи кулакты. Болмаса 2000 сом. Демек, картадан которуп берейин. Дагычы болмус. Түштө 2000 сом. Болду эми бир айда миллионер болобуз буюрса. Точно? Чүччайбы? Злуптайбы? Точно. Мейлі болса. Сизди менен айтабыз. Не oldu? Kim? Алдап кетишти мени. Урматтуу Садыр Нургажоевич, урматтуу Кекейим, бизди алдап кеттиң, бизге жардам берип койгула. Не кылам эми сизди? 2000 дегениң бе? Ооба. Айткам мен сага, айткам алдайт деп. Мен миллионер деп кайра монтесиң да 2000 күйүп кетти. Сизди? Ой, 2000 сом мага берген сизби? Сиз мага түртпөйсүзбү ушуга? Сиз күнөөлүсүз, а эмне мага 2000 сом жөнөт? Не жипойса? Не жеппейсиң сиз? Мен күнөр болуп калдым го. Сиз күнөөлүү болуп калдыңыз, мага эмне 2000 сом бересиз ана? Койчу, алды сен ушинтип бербей. Барыңызчы. Сон да биздин көрүүчүлөргө да жакты деген ойдом. Мирай, айтсаң сен азыр ошо үнүңдү жасап, эркектердин оштоштуруп сүйлөшүп каласың го. Анан баягы дос кыздарыңды үйүнө чакырып атканда дагы ушинтип кээде колдонуп каласың. Ооба, колдоном бирок. Мен бир курбу бар, аты Самира, ушу квартирада жашайт да, ал деги пунктуальный киши эмес. Ушу жакка барам постоянно, анан айнегине кыйкырам. Самира, Сакиш депчи. Ой, могу да Мирай келиптир деп калышат, ада энеси көңүп калышкан. Мирайың кел, чыкчы бар деп калышат. Колдоном өзү, бирок көптөр ойлошот, сен звук кошуп койгонсуң, бул сенин үнүң эмес деп. Өзүмдүн эле үнүм. Өзүңүздөр байкадыңыздар да. Эле кирбей. Алда койгон пландар кандай, Мирай? Айтып атсаң. Алдыңкы пландарды айткан жаман көрөм. Буюрса действовать эткенден көрөсүздөр да албайм. Мындай кылам, тиндей кылам деп айтпайм деле. Мындай план иш кешип калганда эле. План мындай Ишке ашып ишке ашып калганда буюрса айтып берем, ушундай план болду эле, мына ишке ашып калды деп буюрса. Так, айтыңыздар, айтпай турайын дереке, мактанбай. Медер, айтсаң, жаныңда жүргөн Айназик деген ырчыбыз бар. Ошол экөөңөр ошондо кыз жейтсиңерби же кандай? Мирай, сен айтчы ошону. Айтпайбы? Жок, Айназиге же жеңем эмес, апчем дагы эмес, башка жеңем бар буюрса, хижапчан, жашынакай, сулуу. Коңузчу эми баштаган эми бүтүрүп коеюн. Жашынакай жеңем бар, хижапчан. Негизи группалашым. Экөөбүз группалашыбыз, бирок бардыгы ойлойт, жаш тармакта кыз жигитпи деп экөөбүз чыгып жүрөбүз, бирок кыз жигит эмеспиз. Азыр айтып коеюн, урматтуу кыргыз элим. Официально айтып коеюн дейсиз. Балдыз кам эмес бул дагы, экөөбүз мындай эле ага карындаш, бирок социалдык тармактарда эми балдыз честе. Мирай, сен баягы Талас шаарында жашайсың да азыр. Көчөдөн таанып калгандар болобу? Албетте болот. Көптөрү келип сүрөткө түшүп калышат. Анан тийишет албетте. Жезден каякта деп, анан жакшы, рахмат деп эле коем. Мындай керестер мен курбу кыздардын жанында болгондо кантип жийиниң келбейт, жанттан бери сага жезде деп кыйкырышат десе, мен көмүп калгам деп эле коем. Мурда эми жаңы баштаганда жезде деп тийишкен, аябай жийиниң келчи. Ой, ооба, жезде эмне болду депчи. Азыр көмүп калдым. Тийишкендер көп. Бүгүнкү берген маегиңерге рахмат. Алдыда көп ийгиликтерди каалайм. Мирай бизге айтпаган пландары, максаттары буюрса ишке ашып, окуяны бүтүп, чоң окуу жайга тапшырып, эл жүзүнө, элдин алдына чыгып жүргөн жаңы жүздөрдөн болуп жүрө бер. Ошол көп ийгилик, көп жакшылык силердин жаныңардан кетпесин. Анан биздин көрүүчүлөргө, кыргыз элине өзүңөрдүн каалоо тилегиңерди айтып өткүлө. Сиздерге да чоң рахмат, чакырганыңыздарга, алыс жолду карабай, тоо башына ашып келиңиздер, мени үйүмө кош келиңиздер. Суроо бергениңиздерге рахмат. Оператор байкелер тартканга да рахмат. Ошо Кыргызстан элимге да чоң рахмат. Лайк басып, бизди колдоп жатканыңыздарга да рахмат.
Жездеме да рахмат, мага да рахмат эле. Интервью сураганыңыздарга чоң рахмат. Кудайга шүгүр, ушул күнгө Кудайым жеткизди баардыгыбызды. Баарына чоң рахмат ата энебизге, главный бизди чоңойтуп ушундай даражага жеткизип, ата энебизге чоң рахмат. Бизди колдоп жүрөт, дуа кылып жүрөт ата энебиз. Анан баардык силерге да чоң рахмат, жашасын Сокол медиа. Анан классташтарыбызга, жалпы эле кыргыз элине дейгиле баардык мен кайсы тааныштарым болбосун, мени тааныгандар, мен алар тааныган баардыгына чоң рахмат. Лайк басып бизди колдоп коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Ошо болду. Силерге рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерди муңдашпайм. Кийинки эфирлерден амандыкта саламдашканча сак саламат болуңуздар. Биз таластабыз.